Ышкан аканын сорунун баштадык, а? Ышкан ака? Канча сом болду бу? 200 сом болду. Жок. Сорун алдыңызбы? Жок, Сурабадыңызбы? Негизи өз сорун ала бербейм э. Açtı. Ашты эстеп болду. Молодец. Өз мурда каттарымдан сорун алгам. Az бирок мен сорунумду жууп берем, ака. Бирок Көрдүңүз эки да? улактан берсең. Молодец. Менин палвандарым түзүк экен, ака. Апка берет экен. Сен эки улактан бери сорунуң дагы зор. Расходтан тоң сен кылдасың. Кудай кааласа мына 12-си 13-үндө. Калети күн болсун, а? Ооба. Ака! Жарадыңыз, ака, жарайды экен. 12-си 13-үндө өзүм апарып келем, расходтун өзүм кылам кудай кааласа. Мейман кылайын, а? Мен мейманды мен кылам. ака. Ой, эмне болуп кетти бул жерде, мына жок жерде. Палваның түзүк бар жерде. Палваным түзүк экен, а? Палванга атты баа берейин эми. Бу бир аттын күчү жетпейт экен буга. Азыр айтат, ушунча улак чаптым дейт. Эч бир атты до конца чапкан эмесмин дейт. Көк ат чыдады дейт, бирок. Эми мен алигинде калыс жерлерде, чукур жерлерде ошо көтөрүп атты да. Мен буга буйруса эки атты даяр кылып өзүм барып, палван, ке албашайлы деп турбасам чаба берет экен бу. Алиги торат дедичи. Кабадан алып түшкөн. Ошондо такалаптыр суут ошону алып барат. Ушуга яманчат да. Жабай терет алып. Ya аны саттым дедиңиз го. Тажикстанга саттым дедиңизби? Ооба. Акчасын бабашы берген. Мына салам пулун, ана салам, эртең салам деп салбай атат да. Канча бердилер? 10.000 рубль салган. 10.000 рубльүңүз эми мындайча айтканда бир 11.000 сом экен да? Ооба, 800 болгон. Эми мына содада жүрөбүз көптөн бери. Мөөнөтүнөн өтүп кетип атат. Ушундай убакта салган акчасы эмне болот? Кайтарылабы же кайтарылбайбы ака? Ну, ал мондай болду деген. Короче, келген күнү эле айтты, бараканы кактык. Бараканы кылгандан кийин ат ага болуп калды, менде аманат болуп турат аты. Андан бери дагы мына 10 күн ашып калды. 10 күндөн бери 2 килодан будай берип, үйдө беде берип, жолдо көпчөктөргө көргөн жерде багып жүрөм да. Менет кылдым. Анан эртең салам пулун, бүрсүн салам деп салбай атат. Эртеге биринчи күнү чалам дагы. Конкретно айт, кайсы күнү бересиң? Мага бир шанс берейин да дагы. Анан айта албаган болсо 10.000 сом берип эле коем. Берип коесузбу? Анан 10.000 сом алганда мен бала чагам багамдан мен. Алла разы болсун. Бирок буну жанагы молдакалерден сурап билип коюш керек да. Ушундай маселеде кандай болот? Берилеби, кайтарылабы, кайтарылбайбы? Өзү көбү бербейт дейт да. Демек берилбейт экен да? Ошондой дейт. Комментарийге жазгылачы кандай болот? Негизи берилбейби? Ал атты кабадан алынды эле. Улак ачкан видеолору ham өтө көп экен ошонун. Улагы жакшы, үйүрүн билбейм деп сатты эле, бирок жеши зор экен. Ат оңолуп калган, Анда ничке арык боч. Андан ничке боч. Азыр жонорып кичинегендерин айт. Сон зор. Эми ал деле бир үмүт менен алам деп акча которсо, акча которгон адам өзү алам деген үмүт болот. Эми бирок бул телефонго азыр 2 мүнөттөн кийин звонок келгенде кандай кабар келишин билбейбиз да. Же жакшы, же жаман кабар келет да. Ошентип жанагы ойлогон турмушту кыстаган, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп коет го. Ошондойго туш болуп калабыз да, ар бирибиздин башында бар. Мына айтканда.